урматтуу агай туугандар, урматтуу бүгүнкү коноктор, урматтуу бүгүнкү Ички иштер министрлигинин действовать этип аткан офицерлери, сержанттары жана начальниктери. Бу кыргыз милициясынын түптөлүк кыргыз элине, кыргыз жерине кылган эмгегин азыр эле аксакалыбыз баса белгилеп айтып кетти. Азыркы муундар, азыркы иштеп жатканда ушуларды тарбиялоодо, ушуларды патриоттуулукка тарбиялап, элин, жерин сүйгөнгө тарбиялап аткан атууларды биз ушунчалык сыйлайбыз жана урматтайбыз. Ички иштер министрлиги. Анткени ошол жигиттер өзүнүн элин күнү түнү бейбутчулугун сактап турат. Ошон үчүн мына агай десем да жаңылышпайм, байке десем да жаңылышпайм. Улуу болсоңуз, кичүү болсоңуз, ини деп айтсам да жаңылышпайм. Сизге жанатадан бери музейди көрүп, аллеяны көрүп, ушунчалык өзүнүн канча балаңыз бар деп байкасам, сурасам, 2 кыз, 2 уулум бар деп айтып атасыз. Ошолорду эле тарбиялап, ошолорду эле кыргыз элине кызмат кылсын дебестен, бүткүл ушул Жайыл районунун жаштарын тарбиялоодо кылып аткан эмгегиңизди көрүп, угуп, жана видеолордон көрүп, ошо өзүңүздүн класска алып кирип алып, жаштарды тарбиялап атканыңызды көрүп, мен абдан ыраазы болдум. Анткени ар бир кыргызстандык, ар бир атуу өзүнүн эле балаларын тарбиялабастан, өзүнүн чөйрөсүндөгү ага тууган, бир туугандарынын арасындагы балдарды тарбиялап, татынакай тартиптүү кылып өстүрүп, окутса, не жетсин буга? Мына биздин жоокерлерибиз күнү түнү иштеп атып, Баткендеги окуяны алыстан эле издебей эле жакындан карайлы. Өз өмүрлөрүн кыйып, 53 жоокерибиз, ошонун ичинде милиция кызматкерлери, ошонун ичинде Ички иштер министрлигинин аскерлери, биринчи эшелондо тургандар, чегирачылар, Ички иштер министрлиги ошо куралдуу күчтөр арттан 2-чи эшелон менен келгичекте өз өмүрлөрүн аябастан окко төшүн тозуп, кыргыз мамлекетинин 1 сантиметр жерин бербейбиз деп жанын аябай мына курман болуп отурушат. Буларды биз эч качан унутпайбыз. Ошондой эле биздин арабызда элибиздин, жерибиздин коопсуздугун сактоодо милиция кызматкерлери эчем деген кылмышкерлердин колунан курман болуп атышат. Жылда 3-төн, 5-тен, 10-дон. Ошол жигиттер дагы биздин элибиз үчүн, журтубуз үчүн бейкут жашаса экен деп тилек кылып жүргөн жигиттер. Мен айтар элем, Акынбай Мамбетов, ошол сиз ошондой патриоттуу жигиттерди тарбиялап атканыңызды көрүп, тим эле ыраазы болуп атабыз да. Ошол 10 жылдан бери эч ким сизге жардам бербей, өзүңүз айткан эле ветерандар жардам берип отуруп, мына Татынакай куурай баскан жерди Татынакай кылып, аллея кылып койдук деп, ар бир ушул офицерлердин фамилияларын менен ёлкаларда отургузупсуз. Эгерде ар бирибиз ушундай мамиле жасасак ишибизге, мындан да бетер жакшы кыргыз мамлекет өнөрүнө көзүм жетет. Ошондуктан сөзүмдү кыскартып, ар бир адам, ар бир атуу өзүнүн артында эмне из калтырдым кыргыз мамлекет үчүн деген сөздү дайым эстеп, дайым айтып туруш керек. Эмне кылышым керек, эмне кылсак болот деп. Анткени мага мамлекет эмне кылып берди эле дебей. Мамлекет колунан келген жардам берип атат. Биз эмне кылып атабыз мамлекетке деген сөз дайым эсибизде болсун. Артыбызда из калыш керек. Из калыш керек. Анткени мейли чыгармачыл адам болобу, мейли ушундай эле жөнөкөй эле биздин милиция кызматкери болобу, артында из калтырыш керек. Мына сиз чоң из калтырдыңыз. Бул өмүр бою айтыла турган из. Мына здание аябай чоң экен. Мен начальник ушул охрананын начальнигине айтар элем, чоңураак зал берип, чоңураак место берсеңиз, мындан да чоң музейди жасап колуңуздарга тартууларга күчү жететине мен бүгүн ишендим. Ошон үчүн артыңызда чоң из калтырып атасыз. Ушул издер дагы кала берсин. Сиз патриоттуулукка жаштарыбызды тарбиялоодо мындан да чоң ийгиликтерге жаратат деген зор ишеничтер бар. Жана кепти тартты дегенде ошо мен дагы жап-жаш 40 жаштагы депутат элем, легендарлуу парламентке мүчө болуп, Ак Моюн Ак Башыр районунан депутат болуп келдим эле, 7 кишиден сурулуп чыгып. Ошондо бул депутат болдум.
жогорку кеңешке. Бирөө айтты эле, сени бала ички үйдө жүргөн бала элең колго суу куюп, эми ички үйгө кирдиң. Артыңда бир мындай из калыш керек деп. Bir генерал айтканда жүрөгүмө тык да ичкенде эле ойлодум эле да. А мен депутат болдум, эмне артымда депутат болуп эле кете бербей, артымда бир из калса. Ошондо конкурска бейбит эткенде жана Асейин Абдыраевди таап алып, давай гербке катышабыз, давай гербти жасайбыз, кыргыз мамлекети эгемендүү мамлекет болду, давай герб жасайбыз деп жүрүп, вот 58 эскизден мынакей чыгып отуруп гербти жараттык. Ошондон мына гербтин автору деп эжекелер айтып атпайбы? Мен айтар элем, ушу артыбызда могу жаштарга айтар. Артыңарды из калыш керек, жакшы из калыш керек. Кыргызда бекер айтпайт, жаманды жууса кетпейт, жакшыны кууса жетпейт. Мына жакшы болуш, мына момда эр азамат болуп, момда эс алууга чыкса дагы кыргыз мамлекети үчүн кызмат кылып атканыңызга терең ыраазычылыгыбызды айтабыз. Рахмат сизге. Сөзүмдү кыскартып, Ички иштер министрлиги ушундай 10 жылдык болуп аттыр. 10 жылдыкка бараттык элек, чакырылдык элек. Ушу бир сыйлап койсок деген министрибизге бардыңыздар жакшы билесиздер. Ниязбеков, Уланбек Окунбаевичке мына ошол кишиге айтсам, давайте приказ берип, ушу биз жакшы медаль менен сыйлап деген приказ бар, ошону тааныштырып коеюн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 1-октябрь 664 буйругу сыйлоо жөнүндө Ички иштер менен кыргыз милициясынын 95 жылдык юбилей медали менен ошо Сабыркожоев Акынбай Мамбетовичти сыйлансын дейт. Ошо сыйлыкты берип коюш үчүн мен генерал бугуп генералдардын мүчөсү таап койсун деп мына Курман Кубатбековичке берейин. Курман Кубатбекович, могу медальды ушул Акынбай агайга таап коюңуз. Atabekenge hizmet kılamın. Рахмат. Чоң рахмат. Анда ушул эле улап биз ушул Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин астында генералдар кеңеши бар. Ошол генералдар кеңешинин атынан урматтуу Акынбай Мамбетович, сизди генералдар кеңешинин атынан, жеке эле ошолордун мүчөлөрүнүн атынан, өзүмдүн атымдан бүгүнкү 10 жылдык юбилей эмеңиз менен чын жүрөктөн куттуктап, ошо мында жакшы каалоо тилек сөздөр айтылган, ошону анан семья менен бир көрүп, окуп коерсуздар деп уручайт этип коеюн сизге, генералдардын атынан. İşiniz iyilikli olsun. Anan özümüzde kur gelbeylik, emi memleketten gertin aftar bolup tursak, anan uşul muzeyingizge olabı, үйүңүзгө olabı, al tüylükке estelik bolsun dep, урматтуу Акынбай Мамбетович, тарыхый музейдин 10 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербтин авторунун бири Дубанаев деп мондай sizge ошону алып коюңуз автордун атынан деп. Так что бул бесценный подарок десем болот. Men için bu çoğun sıymak Kırgız yer için, Kırgız el için her daim hizmet kılığa dairım. Rahmat, çok rahmat.
Урматтуу агайын туугандар, ушул жакка келатканда да министрибиз Уланбек Омоканович айтты эле да, мына жаштарды тарбиялоодо ушундай ар бир райондордо биздин ветерандар болсун, генералдар болсун, деги эле эс алып аткан жигиттер ушундай көп мероприятияларды өткөзүп, мына жерин, элин сүйгөн эр азаматтарды тарбиялап чыксакпы деп айтып деле мына ошол ушул болуп атат. Жакында эле депутаттар да ушул маселени катуу көтөрүлүп чыгып атат. Видимо, бул туурасында дагы военно-патриотическое воспитание деп жана школдордо, эмелерде, школдордо мурун жакшы болчу, азыр болсо кичине слабый болуп калган, эми ошону көтөрүп чыгып атат. Мен да кошулам. Ошол военно-патриотическое воспитанияга мына сиз могу жигиттерди ишке кылып тарбиялап атканыңызга терең ыраазымын. Ички иштер министрлигинин атынан, генералдардын атынан, жалпы ветерандардын атынан, барлык ушул жерде отурган ветерандарды, ички иштер кызматкерлерин, конокторду баардыгыңыздарды аман эсен болушуңуздар менен каалайм. Аман болгула, бар болобу, ден соолукта болобу. Урматтуу Акынбай Мамбетович, урматтуу коноктор, биздин генерал клубунун төрагасы көп жакшы сөздөр айтты, ошонун баарынан кабыл болсун. Сиз абдан чоң иш кылып атасыз, чын айтканда. Себеби мен дагы айылда музей кармайм, чоңотабыздын чоңотабыздын. Бул кармаш оңой эмес. Көп күч керек, көп убакыт керек. Бирок сиз патриот катары ушуну кармап атасыз, аллея курупсуз. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Себеби бул музей деген бул тарых. Милициянын тарыхы. Эгер тарых биз унутсак, милиция келечеги болбойт. Ошон үчүн бул чоң тарых. Мына бүгүнкү балдар үчүн керек. Экинчи жагынан эң негизгиси бул патриоттукка чакырган, патриоттукка тарбиялаган жакшы нерсе да. Жана биз көрдүк, жана жаштарды көп сөз айттыңыз, жакшы сөздөр айтты, көрүштү бар экен, ушундай милиция болгон экен, иштеген экен деп, булар дагы умтулат, жакшы бололу, патриот бололу депчи. Жана айтып кетпедилер. Сиздер ушу патриотты тарбияласак, келечектеги Баткендегидей батырлар болот. Сизге чоң рахмат, сиңсиликтүү болсун. Рахмат Садырбек агай, сизге биринчи ден соолук каалайбыз. Ошондой эле жаш муундарга талим бергенсине сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кийинки сөздү Жайлы райондук күзөт бөлүмүнүн ардагери, апрель революциясынын баатыры, Жазуучулар союзунун мүчөсү, бир нече китептин автору Сыдыков Ашмалы Жетибаевич агайга узатабыз. Агайын туугандар, келген коноктор, келипсиңер бүгүн музейдин ачылышы 10 жылдан бери бүгүн өткөрүп атабыз. Бул музейдин тарыхына кичине токтолуп кетейин. 10 жыл мурун Сабыркожоев Акынбай деген жигитибиз мага кайрылып калды. Мен музей ачайын. Кандай дейсиң деп. Ой, кантип ачасың? Эчтеке жок болсо. Өз күчү менен ачам деди. Анан мен айттым, давай анда начальниктерге кирип кичине кеңешели деп. Ошол убакта Момунов Мактап деген начальник охрана эле кирдик. Ал киши сурады. Ой, бул жакшы нерсе. Жаштарды тарбиялай турган иш кылып атсыңар, давай баштагыла деп. Анан bir kişinekey komната verdi. Bir kişinekey эле. Ministerstvodan gelgen ökülдөр, atayın жиберген ökülдөр экен. Булар карама каршы таптакыр болбой талаш тартыш менен араң жатып макулду алып алар кетип калды. Ошо кичинекей комнатада калдык. Анча-мынча эме менен. Анан bir күнү дагы bir ой келди. Муну мыйзамдаштыралы деп анан ардагерлер чогулуп чечим чыгарып депутаттарга кайрылалы, мэрияга кайрылалы деп кагазды алып барып өзү чуркап жүрүп депутаттар колдоп, анан кийин
ушул эмени ачууга туура келди. Бул Сарыкожоев Акынбайды мактап алсак болбойт. Бул аябай ер жигиткен Москвага чейин барып, архивди көтөрүп, байыркы баягы Советтер Союзунун курган милиционерлерди таап Козубай деген. Анан бир кызыгы ушу биздин өзүбүздүн жердешибиз Өмүркулов Абдулда деген киши мына Акбашактан экен. Мына ушунун баарын архивден көтөрүп чыгып музейге алып келди. Анан дагы бир күнү туруп айтат, мен ардагерлердин аллеясын курду. Тиги чычкан өрөөнүнөн таштарды алып келип, бак дарактарды алып келип тиктик. Мына азыр татнакай болуп көгөрүп, жакшынакай болуп турат. Бул эми мына жанагы өйдө менден мурунку айтып кеткен кишилерге мен аябай кошулам. Туура бул патриоттук сезим. Эгер болбосо биз кыргыз улутун жок кылып алабыз. Ошондуктан жаштарыбызды туура тарбиялап, туура жолго коюуга аракет жасап жаткан мына Сарыкожоев Акынбайга чоң рахмат, ден соолук каалайм. Анан кыргыз элин тынчтыкта болсун, ынтымак ырыс болсун баарыбызда. Отурган келген конокторубуздун ар бир үйүндө ырыс ынтымак, бакыт таалай, жакшы турмушту өткөрөлүк байыркы кыргыздардын даңкы келсе экен деп тилеймин. Ошондуктан мен силерге баарыңарга ынтымак каалайм. Анан мен өзүм жазуучулардан көп сыйлап окуган жазуучуларым Омур Хаям, Мидин, Райкан, азыркы Шайлебек, булардын сөздөрү таамайт, аябай эч кандай кошоматы жок, так сүйлөгөн акындар. Анан мен ошо Байдылдага арнап пародия жазып койдум эле. Ушуну Акимбай Салат тапшырдым. Бул китептен ыйык, мындан бийик белек болбойт. Ошондуктан кээде окуп койдум. Рахмат агай, ар дайым